Саламатсыңарбы балдар. Сабактын темасы атооштук түрмөктүн аныктооштук милдет аткарышы. Сабагыбыздын максаты атооштук түрмөктөр кантип жасалаарын билесиңер. Атооштуктардан айырмалай аласыңар. Атооштук түрмөктөргө суроо бере аласыңар. Тесттерге көңүл буралык. Атооштукту кайсы мүчөлөр уюштурат? Асы: ып, а, ый. Б, чу, чү, са. В, ган, ар, бас. Очу, учу. Гысы: лар, лер, дар. Ойлонобуз. Мен ойлойм, силер дагы туура жообун таптыңар болуш керек. Анда эмесе туура жообу Всы. Этиш сөздөргө атооштукту уюштуруучу мүчөлөр ган, ар, бас, очу, учу мүчөлөр аркылуу атооштук жазаларын билесиңер. Кийинки сүйлөм. Кийинки тест. Ырдаган кыздар келишти. Сүйлөмдөн атооштукту тапкыла. А. Кыздар. Б. Келишти. В. Ырдаган. Г. Ырдаган кыздар. Ойлонобуз. Мен ойлойм, силер дагы туура жообун таптыңар. Ырдаган, ырда деген буйрук этишке атооштукту уюштуруучу ган мүчөсү аркылуу ырдаган деген атооштук жасалды. Кийинки тестке көңүл буралык. Бышкан ашты таштаба. Сүйлөмдөгү атооштук кайсы сүйлөм мүчөсүнүн милдетин аткарды балдар? А. Бышыктооштук. Б. Ээлик. В. Баяндооштук. Г. Аныктооштук. Ойлонобуз. Бул сүйлөмдө атооштук кайсы сөз? Туура, бышкан. Ал эми суроо берип көрөбүз. Кандай ашты таштаба? Бышкан. Демек, туура жообу аныктооштук. Биз силер менен өткөн сабакта дагы айтканбыз. Кандай, кайсы деген суроого жооп берип атооштуктар дээрлик көпчүлүк учурда аныктооштун милдетин аткарат, билесиңер. Анда эмесе бүгүнкү жаңы темага көңүл коебуз. Атооштук түрмөк дейт балдар. Сүйлөмдөгү атооштук өзүнө чейинки айрым сөздөрдү маанилик жактан өзүнө баш ийдирип, баары биригип келип бир суроого жооп берет. Демек, атооштук түрмөк жалгыз эле бир сөздөн турбайт экен. Өзүнө бир нече сөздөрдү баш ийдирип, баары биригип келип бир эле суроого жооп берет экен. Анда эмесе мисалдарга көңүл бурсак. Биринчи. Саламы жок келген кыш лапылдатып жаай берди. Бул жерде атооштук түрмөк саламы жок келген. Бир сөздөн эмес, бир нече сөздөн турду. Акыркы сөзү атооштук сөз болду. Ган мүчөсү менен уюшулду. Келген. Суроо беребиз. Кайсы кыш лапылдатып жаай берди? Саламы жок келген. Кыш лапылдатып жаай берди. Демек, көңүл бурсак, атооштук түрмөк сүйлөмдөгү заттык маанини сыпаттап көрсөтөт. Жана бир нече сөздөн туруп, бир эле суроого жооп берди. Шаарыбыздын чок ортосуна жалаң китеп сатылган супермаркет курулду. Экинчи сүйлөмдү карайбыз. Кандай супермаркет курулду? Жалаң китеп сатылган. Бул сүйлөмдө атооштук түрмөк 3 сөздөн туруп, сатылган деген атооштук сөз менен аяктап, бир суроого жооп берди. Кандай супермаркет курулду? Жалаң китеп сатылган. Кийинки сүйлөмдү карайбыз. Сүйүнүчтүү кабарды уккан кыз төбөсү көккө жете сүйүндү.
Кайсы кыз төбөсү көккө жете сүйүндү? Сүйүнүчтүү кабарды уккан. Демек, бул жерде дагы уккан деген атооштук сөз менен аяктап, бир гана суроого жооп берди. Кайсы кыз төбөсү көккө жете сүйүндү? Ошондой эле сүйлөмдү аныктооштун милдетин аткарды балдар. Төмөндөгү мисалдарга көңүл бурсак, сүйлөмдөн табабыз. Атооштукпу же атооштук түрмөкпү? Келгиле аныктайлы балдар. Тескейге сербейген майда карагайлар өскөн. Сүйлөмгө көңүл коебуз. Бул жерде атооштук сөз сербейген. Эми карайбыз. Атооштукпу же атооштук түрмөкпү? Тескейге кандай майда карагайлар өскөн? Сербейген. Демек, бул жерде атооштук. Ган мүчөсү менен уюшулган сербей деген буйрук этишке уланып, жалгыз эле атооштук турат. Кийинки сүйлөмгө көңүл буруп көрөлү. Балтыр эти толо элек, боконо сөөгү ката элек баланы аясаңар боло. Ойлонобуз. Атооштук түрмөк барбы? Бар. Демек, балтыр эти толо элек, боконо сөөгү ката элек. Демек, атооштукту уюштуруучу а жана элек формасы менен жазалды. Тол деген буйрук этишке а мүчөсү уланып, элек формасы менен балтыр эти толо элек, боконо сөөгү ката элек. Кайсы баланы аясаңар боло? Балтыр эти толо элек, боконо сөөгү ката элек баланы. Демек, бир гана суроого жооп берди. Атооштук түрмөк. Демек, бул жерде бул сүйлөмдө атооштук түрмөк экен. Кийинки сүйлөмгө көңүл бурсак, ишке ашыра албай жүргөн пландарым бар эле. Ойлонобуз. Силер дагы туура таптыңар деп ойлойм. Бул жерде атооштук түрмөк бар. Кандай пландарым бар эле? Ишке ашыра албай жүргөн. Демек, биз өзгөчөлүктү айттык. Акыркы сөзү атооштук сөз болот. Ишке ашыра албай жүргөн. Кандай пландарым бар эле? Ишке ашыра албай жүргөн. Демек, бул жерде дагы бир эле суроого жооп берип, бир эле сүйлөмдүн мүчөсүнүн милдетин аткарды. Аныктооштун милдетин аткарды, балдар. Мисалы, энеси менен кире жаткан жеңишбек да күлөт. Бул жерде белгилеп койгон энеси менен кире жаткан кайсы жеңишбек күлөт? Энеси менен кире жаткан атооштук түрмөк болду. Балдар, байкадыңарбы? Бир нече сөз биригип келип, бир гана суроого жооп берди, бир гана сүйлөм мүчөсү милдетин аткарды. Тагыраак айтканда, аныктооштун милдетин аткарды. Атооштук түрмөк төмөндөгүдөй суроолорго жооп берет. Кайсы, эмнеси, качан? Балдар, азыркы мезгилде Бишкек шаарында жылуулук берүү борбору шаар тургундарын жылуулук менен камсыз кылуу өнүктүгүн баштап жаткан учур. Кышы бою көп кабаттуу үйлөр, мектептер, бала бакчалар жана башка мекемелер дал ушул борбор берген жылуулук менен кыштан жылуу чыгышат. Ал эми бул морлордон чыккан түтүн биздин абаны бузуп жатканын да билебиз, балдар. Эми ушул сүрөт боюнча сүйлөм түзүп көрөбүз. Жылуулук энергия борборунан чыккан түтүн шаардын абасын булгап жатат деген сүйлөмдө, балдар, түтүн деген сөз аркылуу суроо берип көрөлүчү. Бул жерден, балдар, эмне кылган түтүн деп суроо берсек туура болобу? Же болбосо кайсы түтүн деген суроо туурабы, балдар? Келгиле, ойлонуп көрөбүз. Албетте, кайсы түтүн деген сурообуз туура. Себеби, балдар, чыккан деген сөз сүйлөм ичинде бир эле учурда этиштик дагы, бир эле учурда атооштук дагы касиетке ээ болуп турган этиштин өзгөчө формасы. Анын ичинен атооштук. Ошол себептен биз буга кыймыл аракеттин же болбосо этиштин эмес, атооштук суроону бердик. Кайсы түтүн
жылуулук энергия борборунан чыккан түтүн деген жообубуз туура болду. Мисалы, чоң атам кемчиликти бетке айткан адам деген сүйлөмдө кандай адам кемчиликти бетке айткан? Бул атооштук түрмөк. Ган атооштукту уюштуруучу мүчө менен аяктаган сөз тизмеги болду балдар. Кийинки мисалды карайбыз. Жүк көтөргөн чоң энеге жардам берип, батасын алдым. Кайсы чоң энеге? Жүк көтөргөн. Бул атооштук түрмөк. Ушул жерден байкадыңар балдар, эмне кылган чоң энеге деп суроо бербейбиз. Кайсы чоң энеге деп суроосунда өзгөчөлөнүп турат. Ошол боюнча биз атооштук түрмөктөрдү ажырата билебиз балдар. Атооштук түрмөктөрдө сүйлөмдүн грамматикалык негизин түзүүчү жана баяндооч болбойт. Бир нече сөздөн турат. Дегенге мисал келтирели. Жумушчуларды ташуучу машина саат 6-да ордунан козголду. Кайсы машина? Жумушчуларды ташуучу. Бул эки сөздөн турду. Жакшы менен жүргөн жарыйт, жаман менен жүргөн карыйт. Ким карыйт? Жакшы менен жүргөн. Атооштук түрмөк бул 3 сөздөн турду. Ким карыйт? Жаман менен жүргөн. Бул дагы 3 сөздөн турду. Демек, атооштук түрмөктөр бир канча сөздүн айкашынан келерине мисалдарды келтирдик балдар. Бардык сөзү биригип келип, бир суроого жооп берет деген өзгөчөлүгү боюнча мисалдарды келтирип көрөлү. Ачуусу келгендин алдынан чыкпа. Кимдин? Ачуусу келгендин. Эки сөз биригип, бир суроого жооп берди балдар. Кимдин деген. Кийинки сүйлөмдү карайбыз. Ар кайсы тоонун башын самаган кийик ачка өлүптүр. Кайсы кийик? Деп суроо беребиз. Ар кайсы тоонун башын самаган 4 сөз биригип келип, бир суроого жооп берди балдар. Демек, бул дагы атооштук түрмөк. Кийинки учурду карайбыз. Бир сүйлөм мүчөсүнүн милдетин аткарат. Башкача айтканда, сөз тизмегиндеги сөздөр биригип келип, бирдей сүйлөм мүчөсүнүн милдетин аткарат. Мисал келтиребиз. Күн тийбес тамда жатамын. Күч кетип, эс ооп алсырап. Деген Токтогул Сатылгановдун ырсаптарынан үзүндү. Кандай тамда? Күн тийбес. Аныктоочтук милдет аткарды балдар. Кийинки мисалды карайбыз. Уяда жаткан жумуртка асманда учкан куш болот. Суроо беребиз. Кандай жумуртка? Уяда жаткан. Бул жерде дагы эки сөз биригип келип, кайсы деген суроого жооп берип, аныктооч болду балдар. Бул өзгөчөлүктөрүн силер эсиңерге сактап калышыңар керек. Аныктооштук милдетти аткарып турган учурга мисал жазабыз. Башы оорубагандын Кудай менен иши жок. Кимдин? Башы оорубагандын. Сүйлөмдүн аныктоочу болду балдар. Үйүрүн сагынбас ат болбос, элин сагынбас эр болбос. Сүйлөмдө үйүрүн сагынбас жана элин сагынбас деген кайсы синтаксистик кызматты аткарып турган сөз. Туура таптыңар балдар. Кандай ат болбос? Үйүрүн сагынбас. Сүйлөмдүн аныктоочу. Кандай эр болбос? Элин сагынбас. Сүйлөмдө аныктооштук милдетти аткарды балдар. Биз андан ары кеттик. Азыр биз текст менен иштейбиз.
Кышкы тумандуу түн. Тоң тиштеген карсыз жайдак талаага өңдөш аяздуу асман тигине. Ушул чыкылдаган аяздуу асман алдында, көөдөй карарган түн алдында куду кара мүртөс чалдай түнөргөн Кашкар шаары. Ана, мунарыктаган түндүн алдында жылт-жылт эткен жарык. Силер бул тексттен атооштук түрмөктөрдү көрө алдыңарбы балдар? Карап көргүлөчү. Тапканга аракет кылдык. Демек, карайбыз. Тоң тиштеген, ушул чыкылдаган, кара мүртөс чалдай түнөргөн деген 3 атооштук түрмөк катышкан текст болду балдар. Азаматсыңар. Эми өз алдынча иштөөгө, тапшырма алууга. Ысык көлгө баруучу кишилер, адыл жетектеген бригада, көптү көргөн адам, сөз укпас бала, алыстан келген туристтер. Жогорудагы атооштук түрмөктөрү катыштырып, 5 сүйлөм түзгүлө. Аткарган көнүгүүңөрдү балдар мугалимиңер менен кайтарым байланышка чыгып талдасаңар болот. Эми балдар, сабагыбызды жыйынтыктаганга убакыт келип жетти. Бүгүнкү сабакта атооштуктар, атооштук түрмөктөр, атооштук түрмөктөрдүн синтаксис кызматын кеп кылдык. Булардын өзгөчөлүктөрүн айттык, санадык. Андан сырткары көнүгүү иштедик, текст менен иштедик. Жана мисалдар аркылуу талдоо жүргүздүк балдар.